Казакстандын кайра иштетүү өнөр жайы өнүгүүнүн жаңы демин алышы керек. Келечекте ички жана эл аралык рыноктарда атаандаштыкка жөндөмдүү терең кайра иштетилген өнүмдү өндүрүү. Касым-Жомарт Токаев Казакстан элине жолдогон кайрылуусунда акыркы 5 жылда тармактагы дүң кошумча нарк 2 эсеге көбөйүп, дээрлик 17 триллион теңгеге жеткенин белгиледи. Мамлекет башчысынын айтымында, жалпысынан бул сектор Казакстан экономикасынын өсүүсүнүн негизги кыймылдаткычы болуп калды. Өткөн жылы эле өлкөдө 160тан ашык жаңы өндүрүш ишке киргизилип, 12 000 жумушчу орун камсыздалды. Президент муну менен токтоп калбай, экономиканы ар тараптандырууну тездетүү зарылдыгын баса белгиледи. Заманбап жогорку технологиялуу ишканаларды түзүү жана өлкөнүн экспорттук дараметин чыңдоо зарыл. Что касается промышленного блока, как отметил глава государства, доля экономики обрабатывающей промышленности. Өнөр жай блогуна келсек, мамлекет башчысы белгилегендей, кайра иштетүү өнөр жайынын экономикадагы үлүшү 12,4%. Ал эми токен металлургиясы 8% түзөт. Бул тармактар инвесторлор үчүн абдан кызыктуу, алар мамлекетибиздин экономикасынын негизи болуп саналат. Ошондуктан жогорку жана орточо деңгээлдеги бир катар долбоорлорду, анын ичинде көмүртек шикизатын кайра иштетүү тармагындагы долбоорлорду ишке киргизүү абдан актуалдуу. Проектов в сфере переработки углеводородного сырья является весьма актуальным.